Салам достор, бүгүнкү видео акысыз онлайн курстары жөнүндө болмокчу. Акыркы убакта аябай көптөгөн суроолор келет. Кайсы платформадан программалоо тилин үйрөнүп баштасам болот? Кайсынысы акысыз, кайсы мага жакшы туура келет деп. Ошо негизи эле азыркы заманда, азыркы жашообузда интернет аябай өнүккөн үчүн көптөгөн онлайн окуткан платформалар бар. Алардын баары өзүнүн колдонуучулары бар, ар биринин өзүнүн стили бар дегендей. Азыркы ситуацияга байланыштуу дүйнөгө атагы чыккан Гарвард университети акысыз курстарды берип жатат. Ошого азыр ошол убактан пайдаланып, Гарвард университетинде элдер акча төлөп окуп жаткан курстарды акысыз алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол курстарды кантип алса болот жана каерден регистрация кылыш керек деген боюнча бөлүшмөкчүмүн. Азыр мен скринди шер кылып алайын. Скрин шер. Азыр бул жакка киребиз. Бул Гарварддын официалдуу баракчасы. Garvard.edu. Ушул жерде Гарвард боюнча бардык маалыматтар бар. Ушул официалдуу баракчасына кирип, ылдыйга түшсөңүз, бул жерде Гарвард университети аркылуу Гарвард университетинен чыккан онлайн курстары жөнүндө контент бар. Бул жерде view курс дегенди басасыз, бардык курстарды көрөм дегенди. Сиз көрүп тургандай, аябай көптөгөн ар кандай курстар бар. Арасында акысыз курстар бар, ошолор жөнүндө сөз болмокчу. Бул жерден view all курс дегенди басабыз, бардык курстарды мага көрсөттү. Бунун ичинде 202 курс чыкты. Ар бир адам өзүнө кызыккан багытта онлайн сабактарды бул жерден алса болот. Бул жерде subject area дейт. Бул жерден биз фильтр кылып алабыз. Бизге азыркы учурда программинг керек, программалоо. Программалоону тандаганда 12 результат чыкты. Бүт ушу программалоого тиешелүү курстардын баары. Бул жерде акыркысы жөнүндө айтсам, бул жерде уровень деп коет. Сиздин билимиңиз. Программалоого жаңы кирип жатсаңыз, бул ушуну белгилеп койсоңуз болот. Бул жаңы башталгандарга билими орточо деп коет, орточо кыйындыктагы жана өтө кыйын курстар. Азыр биз буну тандабайбыз, бардыгын карап көрөлү. Бул жерде азыр аябай көптөгөн онлайн курстары чыкты. Бул жерде карап көрсөңүз, бекери дагы бар жана акча төлөнгөн курстар дагы бар. Негизи эле бул Гарварддын класстары, курс онлайн акча төлөнүп окулган курстар болчу, бирок азыр алар акысыз коюп жатат. Элдин баары үйдө отургандыктан Гарвард дагы ошого өзүнүн салымын кошкусу келип жатат. Өзүңүздөр көргөндөй, мына $3340 дейт. Бул Introduction to Computer Science with Python дейт. Ушундай курс экен. Бул жерде Fundamentals of Website Development дейт. Ар багытта ар кандай курстар бар. Using Python for Research дейт. Бул акысыз курс экен. Artificial Intelligence дейт. Искусственный интеллект жөнүндө Python менен дейт. Бул дагы акысыз экен. Бирок мен азыр сиздерге айта турган курс бул Web Programming with Python and JavaScript деген курс жөнүндө болмокчу. Ушул курсту тандадыңыз дейли. Эми кантип сиз регистрация кыласыз? Ушул курстун ссылкасын басып, бул жака киресиз. Бул бетте ушу курска тиешелүү бүт маалыматтар бар. Детальный маалыматтын баарын ушул жерден ала аласыз. Бул курста эмнелерди үйрөтөт дейт. Git, HTML, CSS, Flags, SQL, APIs, JavaScript дейт. Курс жөнүндө толук маалымат, описание курса деп койсо болот орусча. Бул жерде ошол жөнүндө билип алсаңыз болот. Адан сырткары бул курстун инструкторлору ким, агайлары ким? Эки агайы бар экен, экөө тең Гарвард университетинде профессор болуп иштешет экен. Мындай айтканда, Гарвард университетинин преподавательдери. Адан сырткары курс жөнүндө маалымат. Курс канча убакта
канча убакыт аласыз бул курсту? 12 жума деп турат. Канча убакыт керек деленет? 6 сааттан 9 саатка чейин дейт жумасына. Бирок мен сиздерге кеңеш катары айтмакмын. Эгерде жумасына 6-9 саат ушу курсту алганга кетирип жатсаңыз, жана 6-9 саатты экезелеп, ошо курсту практика кылганга кетирсеңиз жакшы жыйынтык болот. Программингге кирет дейт. Кыйындуулугу орточо, intermediate. Платформасы EDX деген платформада болот. Мен дагы кошумчалап дагы бир жолу айтып кетейин. Бул курс азыр акысыз берилип жатат. Ошого эч ойлонбой туруп курсту алып көрүңүз. Сиз программалоо тилинен сырткары англис тилиңизди дагы көтөрсөңүз болот. Ушул курсту сиз тандайлы дейлик. Ошондо Take курс дегенди басасыз. Сизди EDX-тин платформасына өткөрүп койду. Ушул курс жөнүндө детальный маалымат берип жатат. Бул эмне деген курс, кайсыл жактан алынган курс, канча адам ушуга чейин алды. 1,5 миллиондон ашуун адам уже бул курсту enroll кылыптыр. About this курс дейт. Ушу курс жөнүндө маалымат, эмнелерди үйрөтөт бул курста. Аябай көптөгөн сонун программалары бар экен. Git, HTML мен айткандай эле security'ни да үйрөтөт экен, CI/CD пайплайнды да үйрөтөт экен. Мына инструктору жөнүндө, булар жөнүндө описание. Бардык маалыматтын баары ушул жерде. Мына бул жерде карасаңыз. Акчасы деп турат. Курс өзү акысыз, free дейт, бекер. Бирок эгерде кааласаңыз, Гарвардтын сертификатын алам десеңиз, бул курсту бүттү деген официалдуу сертификатын алам десеңиз, $149 төлөп сертификатты алсаңыз болот. Аны үчүн сиз экзамен тапшырышыңыз керек. Бирок бул optional деп коет, бул по выбору. Мындай айтканда, курсту акысыз алып, сертификатка акчаңыз жок болсо, же алгыңыз келбесе, албай койсоңуз деле болот. Бул аябай сонун мүмкүнчүлүк. Ушул курсту сиз алам деп чечтиңиз, ошондо сиз enroll дегенди басасыз. Enroll дегенди басканда ушундай баракча ачылат. Менин уже EDX-те аккаунтум болгондуктан мага сразу эле имейл менен паспортуңузду жазыңыз деп келди. Бирок эгерде сиздин имейлиңиз, аккаунтуңуз жок болсо, сизге ушундай бет ачылат. Бул жерге сиз аты жөнүңүздү, логиниңизди жана имейлиңизди жана жаңы паспорт, жаңы сүр сөзүңүздү жазып, кайсыл жактан экениңизди жазып, support education research by providing additional information дегенди баспай койсоңуз дагы болот. Буну баспай эле create account десеңиз, сиз EDX деген платформадан өзүңүзгө аккаунт ачасыз. Ушул жерден алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт сизге. EDX негизи бул окутуучу платформа. Бул жакта Гарвардтан сырткары аябай көптөгөн курстар бар. Мен EDX-ти көп колдонгон үчүн мен бул сайтта дагы сизге рекомендация катары айтмакмын. Менин аккаунтум бар, ошого мен sign in деле басам, бул жерден мен автоматтык түрдө бул жакка кирем. Көрдүңүзбү? Congratulations, you are now enrolled CS50S Web Programming with Python and JavaScript деген курсту enroll кылып алдыңыз деп келди мага уведомление. Значит, мен уже бул курска жазылдым. Акырындан сабакты алып баштасам болот. Мен өзүмдүн аккаунтума кирсем, бул жерде көрүнөт. Мынакей My Courses. Ушул курс мерден view курс кылып туруп, акырындан окуп баштасаңыз болот. Уже эме башталды. Сабак башталды. Бул жерге бүт бөлүп койгон. Биринчи жумада эмнени үйрөнөсүз, экинчи, үчүнчү бардыгын подразделение, мына финальный проект. Финальный проектти тапшырасыз. Ошентип курсту өзүңүзгө enroll кылып алсаңыз болот. Бул жакка кайрылсак, кайра. Бул курстан сырткары негизи, эгерде сиз веб программингге кызыкпасаңыз, mobile app development дейт мына. React менен мобильный приложенияны, разработка мобильных приложений дейт орусча. Ошол курсту алсаңыз болот. Башында айткандай, мен программинг деп эле издедим, программалоо. Эгерде сиз
искусствоға, дизайнға қызықсаңыз, компьютер сайенсқа қызықсаңыз же дейта сайенске қызықсаңыз, ар бир адам өзүнө туура келген курсту ала алат. Мына азыркы учурда эң актуалдуу багыттардын бири бул дейта сайенста болуп жатат. Көрдүңүзбү? Бу дагы акысыз экен, бу дагы акысыз экен. Free Data Science жөнүндө маалымат. Аябай сонун мүмкүнчүлүк. Кээ бирки сабактары бул акча төлөнүп алынган сабактар. Негизи эле мына акысыз сабактар дагы бир убакта ушундай акчаларды төлөп элдер алышкан. Бирок азыр алар акысыз курс кылып жатат. Ошого ушул мүмкүнчүлүктү колдонуп, билимиңизди жогорутуп алыңыз.